Кыргызстан эгемендикти алгандан берки эңсеген кыялына жетерине бир кадам калды. Дээрлик 30 жылдан бери сүйлөшүүлөр жүрүп келе жаткан эри долбоор акыры ишке ашмай болуп, тараптар расмий кол койду. Бул кадам деңизге чыга албаган Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк жаратып, өлкө экономикасын өнүктүрүүдө, социалдык экономикалык жана калкка көрсөтүлүүчү транспорттук кызматтарды кеңейтүүгө, коңшулар менен алаканы өнүктүрүүгө олуттуу көмөк көрсөтөрү турган иш. Сөз кылымдын долбоору атыккан Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу тууралуу болууда. Кайсы бир чоң саясатчыларга жомоктой сезилген масштабтуу курулушка ушул жылдын октябрь айында старт берилери маалымдалды. Ал эми Жогорку Кеңеш темир жол куруу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамды 3 окууда кабыл алып берди. Темир жол долбоорунун баасы 4 миллиард 700 миллион доллар деп бааланган. Бул каражаттын жарымын Кытай, калган бөлүгүн Кыргызстан менен Өзбекстан бөлүп төлөмөй болду. Бирок бул кадам өлкөбүздүн сырткы карызын көбөйтпөй турганын Акылбек Жапаров дагы тастыктады. Долбоорго ылайык өлкөбүздө жүк жүктөөчү чоң база салынып, 10 миңдей жумушчу орундары түзүлөрү күтүлүүдө. Кененирээк кесиптешимдин материалында. Тышкы карыз биздин мамлекетте көбөйбөйт. Абадай жана суудай керек маселе. Башталбайт бул. Бул болбойт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна ушул жылдын октябрь айында старт берилет. Темир жолдун узундугу 480 чакырым болсо, анын 311 чакырымы Кыргызстан аркылуу өтөт. Анда 18 бекет, 81 көпүрө, 41 туннель курулат. Ал эми Тогуз-Тор районуна караштуу Макмал жергесинде жүк жүктөөчү чоң база салынат. Бул апта ичинде Жогорку Кеңеш дал ушул долбоорго байланыштуу мыйзамды алгач комитетте карап жактырды. Маалыматка ылайык, темир жол боюнча 3 тарап ортосунда биргелешкен долбоорлоочу компания түзүлөт. Анын кеңсеси Бишкекте жайгашат. Долбоорду Кыргыз Республикасынын аймагында ишке ашыруу максатында ыйгарым укуктуу уюмдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык биргелешкен долбоорду компанияны уюштурат. Бул макулдашуунун максаты долбоорду иш жүзүндө ишке ашырууну баштоо жана эл аралык темир жол транспорттук коридорун куруу долбоорун ишке ашырууга тараптарды колдоо чараларын аныктоо болуп саналат. Тараптар Кашкар, Торгар, Макмал, Жалал-Абад, Андижан. Аталган темир жол долбоорунун баасы 4 миллиард 700 миллион доллар деп бааланган. Кыргызстанга тиешелүү сумманы Кытайдын банктарынан насыя катары алары пландалууда. Бул долбоорду ишке ашыруу менен Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө социалдык, экономикалык жана калкка көрсөтүлүүчү транспорттук кызматтарды кеңейтүүгө олуттуу көмөк көрсөтүлөрү белгиленди. Бул каражаттын 51%-ын Кытай берет. Кыргызстан менен Өзбекстан 24,5%дан чыгарат. Маалымат боюнча Кытай 4 миллиард 700 миллион доллардын жарымын, 2 миллиард 350 миллион долларды 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Калган 2 миллиард 350 миллион долларды 3 мамлекет чыгарат. Бул сумманы 3кө бөлгөндө 783 миллион доллардан тиет. Талкуу маалында депутат Бактыбек Сыдыков тараптардын уставдык капиталдагы үлүшүнө кызыкты. 2 миллиарда 350 миллион, под какой процент дает Китай? Сейчас мы сейчас тоже это обсуждаем, но, как вы знаете, мы разговариваем с двумя банками, это Инексимбанк и Государственный китайский народный банк, если не ошибаюсь. Вот 2 банка государственного, соответственно, они будут нам давать не на коммерческой основе. Ушул тапта темир жолду куруу үчүн Кытайдан алына турган насыянын шарттары жана пайыз боюнча маселе чечиле электиги айтылды. Ага депутаттар бул долбоордун маанилүүлүгүн белгилеп, чийки документке толуктоолорду киргизүү зарылдыгын айтышты. Демек азыр биз эчтекени билбей эле просто 51% Кытайдыкы, Кыргызстандыкы 24,5, Өзбекстан 24,5 деген келишимди гана колдоп беришибиз керек. Эспо түзүлгөндөн келишим кандай болот, эч ким билбейт еще. Ооба. Ошондойбу? Ошондой. Ассаламу алейкум, приехали. Анда эмнени айтпасаң азыр жанагы 50%-ын тиги төлөйт, бул төлөйт. Биз момундай кылабыз деген сөздү. Бул божомол. Өзүң ойлоп таптыңарбы же тигилер менен макулдашылган божомол? Ооба, макулдашылган. Бирок эмне болорун билбейсиңер. Иә. Бирок эмне болорун билбейсиңер. Кандай билебиз, пардон. Азыр айтпадыңарбы, эмне болорун билбейм деп едиңер. Жок, сиз кагаз түрүндө деп атпайсызбы, инвестиционный соглашение. Мен сизге айтып атам, Улбек Зулпукарович. Азыркы учурда СП түзүлөт. Азыр мен кантип инвестиционный соглашение сизге алып келем, это незаконно болуп калат. Почему? Потому что СП еще түзүлөт. Андан кийин Жогорку Кеңеш Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу 3 өлкөнүн өкмөттөрү кол койгон макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун карады. Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары
Жолдосбек Бариев баяндама жасап, жол картасы боюнча түшүндүрмө берди. Долбоорду Кыргыз Республикасынын аймагында ишке ашыруу максатында ыйгарым укуктуу уюмдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык биргелешкен долбоордук кампанияны уюштурушат. Бул келишим Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда практикалык иштердин баштапкы этабы болуп саналат. Үч тараптуу биргелешкен компания түзүлгөндөн кийин инвестициялык келишим иштелип чыгат. Бул жерде темир жолдун Кыргызстан боюнча өтө турган негизги жолу көрсөтүлгөн. Бул жана мен айтып кеткендей Торгарт, Арпа, Кош Төбө, Макмал жана Жалал Абад маршруттары болуп эсептелинет. Курулушка кеткен каражатты актап бүткөн соң темир жолдун Кыргызстандагы бөлүгү толугу менен кыргыз тарапка өтөрү белгиленип, баштапкы мөөнөтү 31 жыл деп эсептелип жатканы кошумчаланган. Өтө кыска мөөнөт ичинде ушул компаниянын мөөнөтү бүтүрүшүбүз керек. Ато кече күнү комитеттин алкагында 30 жылдан кийин бизге өткөрүп берилет деп сөз болду. Ушул 30 жыл ичинде же кече күнү уже айттык, эме ишке ашыруу жагынан толтура маселелер болот. Ошондуктан азыр жүк жагынан санап, менимче өтө кыска мөөнөт ичинде 10 жыл, 5 жыл ичинде ушул акталат компания. Бул жагынан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканда сөз түрдө эске алып коюшуңар керек. Депутат Гуля Кожокулова бул долбоорду ишке ашыруу мөөнөтүн тактап, аны тездетүүгө чакырды. А в конечном итоге, когда будет реализация данного проекта? Вот можно вот конкретно? Народ же больше это интересует. Биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштайбыз. Жол картада курулуштун башталышын 2024 жылдын октябрь айында старт алат деп көрсөткөнбүз. Депутат Дастан Бекешев Кыргызстан 96 жылдан тарта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенин, мындай кадам өлкөнүн ар тараптуу өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк түзөрүн билдирди. Ага улай депутаттар кесиптештерин бул мыйзам долбоорун бир добуштан колдоп берүүгө чакырып, муну тарыхый учур деп баалашты. Ички майда чүйдө маселесине киришким келбейт, тарых үчүн айтып койгум келет. Бул олуттуу геополитикалык саясий маселе, бардыгыбыз колдошубуз керек. Өзгөчө биздей чакан деңизге чыкканга мүмкүнчүлүгү жок. 3-чү деңгээлдеги алсыз экономикалык мамлекеттерге абдан чоң абадай жана суудай керек маселе. Кудайым буюрса ишке ашып кетсе, тарыхтын, кылымдын долбоору болот деген пикирдебиз. Рахмат. Темир жолдун курулушу Кыргызстандын тышкы карызын көбөйтпөйт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Жол курулгандан кийин Кыргызстан жылына 7 миллион тоннадан 15 миллион тоннага чейинки жүк өтө турган транзиттик өлкөгө айланат. Долбоор 2050 жылы ички дүң продукциянын көлөмүн 200 миллиард долларга чыгарууга өөлгө болооруна ишеним артып жатканын кошумчалады. Бул жерде дагы бир маселени көңүлүңүздөргө буруп койсок, бул биоитек ыкмасы менен ГЧП менен түзүлүп жатат. Тышкы карыз биздин мамлекетте көбөйбөйт. Бул эки ири курулуштун өзүн актаган коммерциялык курулуштар муну жеке менчик өнөктөшү аркылуу болуп жатканын эсиңиздерге салып коеюн. Өлкө башчысы Садыр Жапаров да бул долбоор тууралуу маек берип, темир жол тараптар салган каражатты актаган соң кыргыз тарапка өтөрүн, анын экономикалык пайдасына токтолду. Бул долбоор тышкы карызга кирбейт. Бул долбоор коммерциялык долбоор болот. 3 өлкө биригип биргелешкен компания түздүк. Компаниянын кеңсеси Бишкек шаарында болду. Башкы директору кыргыз тараптан болду. Ал эми 2 орун басары 2 жактан болду. Каражаттын баары Бишкек аркылуу өтөт. Демек темир жол бүткөнчө канча каражат кеткени биздин жана 3 өлкөнүн көзөмөлүндө болот. Бул жол биринчи кезекте башкаларга эмес, бизге керек. Туюк өлкөдөн түбөлүк чыгабыз. Европа жана башка өлкөлөр менен Кытайдын ортосунда транзиттик өлкөгө айланабыз. Экономикалык пайдасы да эбегейсиз зор болот. 6 июнда Кытайдын Пекин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун биргелешип илгерилетүү боюнча 3 өлкөнүн ортосуна макулдашууга кол коюлган. Анда 3 мамлекеттин башчылары видео кайрылуу жасаган. Канча жылдан бери какшап атабыз. Кытай менен анан Кыргызстан, Өзбекстан темир жол башталганы калды. Башталбайт бул. Бул болбойт. Убагында айрым саясатчылар үчүн жомок сыяктанган мурдагы өлкө башындагылардын тушунда ишке ашышы мүмкүн болбогон ири долбоор ушинтип башталуу алдында турат. Бул тарыхый кадам ушул сыяктуу популисттик сөздөрдү төгүндөп Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн жана потенциалын так даана көрсөткөнүн серепчилер дагы белгилешет. Акылай Карабаева, Регион.